айтканда чыныгы дос бар. Бирөөлөр бар, дос эмес, достугу туруктуу эмес дейт го. Чындыгында ошондой урматтуу мекендешим, бүгүн издей турган достор бар. Чындап издеп келет. Телефон çalsam албады, жазсам жооп бербеди. Же ал биринчи чалсын, же ал биринчи жазсын, качанга чейин мен жазам, ал биринчи ушул нерсени баштасын. Жок, бул бериш дүнүйөсүндө биринчи беришиң керек. Биринчи чал, биринчи жаз, телефонду тешип сал, чала берип. Урматтуу мекендешим, чындап телефон аркылуу эмес, телефон аркылуу дос болбо, сен ортоңда телефон болбосун. Телефон жок учурда дагы адамдар дос болгон, мына сатабыз учурда дос болгон эмес, пайгамбарыбыз учурда телефон сотка деген болгон эмес, бирок алар чыныгы дос болгон, бири-бириге жора жолдош болгон. Неге? Себеби алар ортосунда дин, чыныгы дин байлап турган. Чыныгы дин аркылуу дос болгон алар. Чыныгы дос, урматтуу мекендешим, Кудайды эскерткен, динге чакырган имандуу, хидаяттуу достор. Арага кеттик, пивого кеттик, салабыз, ката кылабыз, бания кылабыз, салабыз, жылаң салуудан, оюн күлкүдөн чыкпаган дос сен ар бир кыйынчылык келген учурда таштап кетет. Издеп бар, чыныгы дос издеп таап барат, автоматтык түрдө жардам берет, барат, издейт, карайт. Досум, не болду? Балың кандай болду? Адам кайгырган учурда, сыгылган учурда үйдөн чыкпай калат. Жазсам жооп бербей койду дебейт, барып издейт. Досум, сага не болду? Балыңа не болду? Жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы, чынбы? Эмне көйгөй маселе деп. Бүтүрөйүн, колумдан келишинче жардам берейин, эч болсо сөз менен. Урматтуу мекендешим, жөнөкөй эле мисал. 10 жыл көрбөдүңүз бир досуңузду, бир мектепте окуган классташыңыз 10 жыл көрбөй калдыңыз, анан бир коксон көчөдөн көрүп калып, канчалык кучакташасыз да, канчалык сүйүнөсүз ошол досту көрүп алып. Бирок кыйналган учурда, кайгырган учурда, бир оору менен ооруп калган учурда ошол досуңуз келип калса сизге зыяратка, канчалык сүйүнөсүз? Баягы ооруну унутуп дагы каласыз да. Дос издей турган дос экен. Чындап издей турган дос. Кудайды эскертүү үчүн, өзүнүн абалын билүү үчүн, чындап Кудайды эскерткен, чыныгы дос издей турган дос экен. Бирөөлөр бар, үйлөнгөнгө чейин эле дос да. Үйлөнгөндөн кийин автоматтык түрдө жок, телефон өчүк, баягы таппай каласың үйлөнгөндөн кийин. Аялы ушунчалык өзгөрттүбү сени? Сени катының ушунчалык өзгөрттүбү? Достон да кайрылдыбы сени? Болду, өчүктө жок болду. Чындап ушундай. Ооба, жоопкерчиликти алдың, бирок эртең издеп каласың дагы. Bundan кийинки келеки достогу темада сүйлөшөбүз. Жок да, үйлөндү, баягы эле жүрүштөр жок, баягы досту менен сүйлөшүш жок, болду, кетти. Чоң жашоого кадам койдуң дегени бардыгыдан кечип сал деген эмес. Же шаарга келип мектепке, университетке кирип калды дегени айылдагы досторду унутуп бер деген эмес. Же кичине унааң өзгөрүп калса, же жакшыраак үйдө иштеп калсаң, баягы досторду тоготпой кой, же алардан сүйлөшпөй кой, таштап кет, алдап кет деген эмес. Тескерисинче мамилени үзбөш керек, тескерисинче жакшыраак мамиледе болуш керек. Мен үйлөндүм, мынандай аялга үйлөнгүлө, мынандай үйлөнүш мындай экен, жакшы жаман жагын айтып бер. Кээ бирөөлөр үйлөнгөнгө чейин дос, үйлөнгөндөн кийин жоголуп кетет, таппай каласың да. Кээ бир достор өлүк дос. Чындап өлүк. Качан иши түшкөндө анан чалат да. Качан башы баткакка батып бүткөндөн кийин анан чыгарып алыш үчүн чалат. Досум ушундай, ушундай болуп калды, мындай болуп калды, акча жардам, башка. Өлүк достордон болбо. Эртең башыңа иш түшкөндө баары тирилип кайтып келет экенсиң. Неге өлүк дос болосуң? Тирик дос бол. Жоктоп тур, биринчи ал чалсын, ал жазсын дебе. Сен чал, сен жаз, сен биринчи башта ошол жакшы мамилени. Жакшы мамиле күтүштү каалайсыңбы? Биринчи жакшы мамилени сен башта. Бирөөгө өткөрүп кой, анан сага өткөзөт. Бирөөнү карыз кылып кой, анан сен сага кайра ошол жакшы мамилени кылат. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, дос маселесинде ушундай. Чыныгы дос, Кудайды эскерткен, Аллах үчүн дос болгон дос. Себеби ортого бир нерсе коюлат да бар. Бирөөлөрдө бизнес кармап турат достугун. Бирөөлөрдө соода сатык, бирөөлөрдө акча кармап турат. Какой-то карыз бар, ошон үчүн дос болуп турат. Же анын даражасы бар, же полиция, же врач ошол нерседен пайдаланып калыш үчүн дос болот бирөөлөр. Бирок ортосунда Аллах болуп туруп, ортосунда дин боло турган болсо, ал достор эч качан үзүлбөйт. Себеби ортодо дин кармап турат алардычы. Бир акча эмес, бийлик эмес, башка эмес. Себеби акыретте дагы бирге болушун билет да булар. Бул дүйнөлүктө эле ойлобойт, акыретте дагы ойлойт. Ошондой экен,
диниге карап дос бол дегени, Кудайды эскерткен адамды гана дос тут дегени, маани максаты, түпкү мааниси ушул жерде турат да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, диндүү достон эч качан айрылба.